мэриядан алганбыз, токтомубуз бар, кызыл китебиз бар, госак бар, баардыгы бар болгон. Анан биз кантип эле ошонун жеринде болуп калайык. 12-13 жылдары сот дагы ошондой эме болгондагы сот чечими каралып, сот биздин эсебибизге чечип берген. Ал жерибизди ошондо дагы биз эми өзүбүзгө өткөн да, эми кичине бир 2-3 метр жери өткөн экен, аны кайра берип, биз дубалын уруп, үй салып бер жагына туруп алганбыз. 2005-жылы салып үйдү, 2007-жылы киргенбиз. Ошо кысымчылыкка алган мезгилде кайра чалуулар менен, коркутуулар менен ошол өз ыктыяры менен мына департаментке өткөрүп берген, кол коюп өткөрүп берген. Ошондон бери мына өзүбүз кызыл китепти да берип койгон, баардыгын берип койгон, кол коебуз десе кол коюп койгонбуз. Мен катыны да караган эмесмин. Өзү да безнечке барган. Мына Акрам ака өзү да билет ошо жерде. Мен карабастан ошо өткөрүп берген өзүм дагы. Эми ошол бул кысылып жүрүп, баягы өзү 24 жыл алдын ооруган эле. Гепатит Б менен. Ошол боюнча мына канча стресс алганда ошо оору козгойт экен. Бир жуманын ичинде өтүп кетти. 5-6 күн эле больницада жатып. Мен үйсүз, жерсиз, документсиз отурам ошол жерде. Үйдү өз колубуз менен салганбыз. Айтты жашап жүргөнбүз, мына ушул жылга чейин жашап келгенбиз. Эми күйөөм өтүп кетсе, мен үйсүз калам. Күйөөм да жок, үйүм да жок, жерим да жок болот. Мунапыска кат жазган ошо 25-жылы 13-мартында мунапыска кара берүүчү, мунапыс менен документиңизди жабылып аласыз деген экенбир. Эми мунапыска кат жазып койсоң, ошо катыбыз да каралган эмес. Эми мен муну өлгөндөн кийин кылган кече январдын 27-синде өтүп кетти. Ушул айдын, ушул жылдын. Ошол боюнча биз азыр үйсүз калып отурабыз. Абдыган үйүндө канал боюнда. Болду, сиз арыз жазыңыз кайтарып. Арыз жазыңыз, уну Акрам сен контролдоп турган арызды жазсын, анан ошого карап. Мыйзам чегинде карап берсеңиз. Сот органдары отурат, бар отурат дейт, прокуратура ДКМ бар отурат, анан макулдашып сот органына беребиз кайтарып, мына Акрам сизге жолугат. Ошону кайтарып өз көзөмөлүңүздө көзөмөлдү алып турам мен. Үйсүз жерсиз калып